Биз азыр кезектеги алдамчылык жөнүндө айтып берели силерге. Жаз баштан баштап эле бир топ адамдар телефонунан мынтип баскылап эле хамча ойноп калганын билесиңерби? Ал хамстер комбат деген оюн болчу. Иши ошону кечишке баса берсе, миллион, миллиард жолу басса, ошончо көп электрондук монета топтоп, анан аны криптовалютага алмаштырып, анан аны акчага алмаштырып, толтура миллиондорду иштейбиз деп иши абдан көп адамдар басып калган. Туурабы? Эсентур жакшы билет, ошон үчүн жанында турат Эсентур. Эми ошол биринчи сезон аяктап 26-сентябрда биржага чыгыптыр. Биржага чыгаардын алдындагы премаркеттеги баасы $0,1 болчу. Ал эми азыр ушул тапта баасы канча болуп турат? 0,0067. Муну мен ушунча доллар болуп турат да. Сомго чаксам бул 56 тыйын болду. Бул бүгүн 27-си кечке маалкы ба дагы түшүшү мүмкүн, балким көтөрүлүшү мүмкүн, бирок эми көтөрүлүшү кыйын го дейм. Иши кылып Медуза деген маалымат каражатынан окуганыма караганда миллиондорду иштеп табабыз дегендер ашып барса эң алды 2000-3000 сомго чейин алышыптыр. Жолбосо андан аз болуптур. Эсентур дагы жакшы билет. Анткени өзү да ойноп көрүптүр бир учурда. Мен дагы ошо ойноп көрдүм. Бул негизи биринчи киргенде бул достор бири-бирине катталат. Анткени бул жакта бири-бирин кош кийик, сетевый сыяктуу да. Анан досторунду кошсоң, жаңы карточкалар ачылат. Анан карточкалар ачылып отуруп, анан бул жактан баскылап күндүк бул жакта аткара турган өзүнүн тапшырмалар бар бул жакта. Сен канча жол бастың? Мен күнүнө кирип, башында күнүнө баскылап турдум күн башында. Канча миллионбу же миңби топтодуң? Миллиард, 2 миллиард топтодум мен, 2 миллиард. 2 миллиард электрондук монета. Монета топтодум. Виртуалдык. Анан бул жакта саат деп койгон, өзүнүн кирип карточкаларды баскылап эмесин жогорулатып туруш керек. Оюңда канча табышың керек болчу? Менин оюмда балдар көбүнчөсү менин досторум, мисалы көчөдөн эле көрүп калдым да, мисалы көчөдөн бир милиция байкени жолуктурдум, алар баскылап отуруптур. Досторум күнүгө баскылап атышты, менин баардык досторум бардык. Анан алар бири-бирине жөнөтүп, анан дагы мындан башка дагы мунун аркасында проекттер ачылып кетти да, мисалы булуум деп. Сен канча табайын деген оюң болгон же канча табасың деп айтышты эле? Мага айтышкан, бул жок дегенде $1000 берет деп. Жок дегенде. Ооба, бул листинг болот. Эмнеге бир аздан кийин кайра таштап койдуң? Мен андан кийин билдим, бул аябай адамдар аябай болуп кетти да. Анан бул жака акчаны каяктан берет болду экен деп ойлондум, мисалчы. Муну эми бул алдамчылык. Ооба, бул алдамчылык болуп калды да. Анткени чындыгында мисалы акчаны ушунча канча 350 миллион, мисалы хамстердин өзүнүн Telegram группасында 150 миллион адам көргөм да. Анан эми ошончо адамга мисалы акча таратыш, мисалы ошончо миллиарддаган монетаны баскылап атат, анан Дүйнөнүн акчасын жийип келсе да, мисалы $1000 таратканда, мисалы ошончо миллион адамга акчаны анда жок, алын акчаны таратканга чейин, мисалы муундан миллиардты топтосоң, ал өзү криптовалюта болбойт. Өзү криптовалюта эмес, ал дагы виртуалдуу монеталарчы. Эрежесин окуп чыккан, ошондой криптовалюта эмес. Анан мисалы миллиард виртуалдык монетага канча криптовалюта берери дагы беймаалым болчу да. Белгисиз, эч ким билбейт. Иши кылып азыр ушунчага хамстердин биржадагы баасы ушунча болуп турат, мындан да өзгөрүп кетиши мүмкүн. Бирок биз окуганыбызга караганда, мынакей Медузада жазып атат, бир 2000-3000 рублдун тегерегинде алыптыр да Россиядан ойногондорчу. Сен досторуңдан билгендерден биле алдыңбы кимдер канчадан алганын? Менин бир досум 7,5 миллиард монета тотоптур. Ага $20 бериптир. $20 бериптир. Сайттыр. Ал башынан баштап баскылаган да. Бул хамстер жаңы эмеге киргенден баштап, оюнга киргенден баштап баскылаган күнүгө. Кыялында болсо особняктарды, машинанын түр-түрүн алып койгон. Ошондой болгон да, баардыгы ошондой болгон. Кээ бирлер ойлошкон, мисалы бара-бара бул акча жоголуп, кагаз акча жоголуп, баардыгы ушундай
монеталар аркылуу болуп калат деп. Андай. Ушундай. Жок эми бара кагаз акча жоголуп электрондук монета, биткоин сыяктуу криптовалютага өтүшүбүз мүмкүн, бирок криптовалюта десе эле баардыгы эле укмуш кирешелүү экен, баардыгын эле акчага айлантам деп жыргап атышпайбы азыр? Азыр электрондук алдамчылар көп да. Анан бул Hamster Combat'тын биринчи сезону бүтүптүр. 20-сентябрда бүтүп, жабылып, анан кийин бүтүп биржага чыгып аткан кез экен. Азыр эсептир дабырын баскылап атат бул. Экинчи сезону башталды азыр. Бул жакта бир топ оюндарды киргизип коюптур. Аларды мисалы Play Market'тен көчүрүп алып, бир топ оюн бул жакта эми. Эми элге көрсөтпөй эле коем, биз буну реклама кылгандай болбойлу, бирок биринчисинин натыйжасын көрдүк, Март айынан баштап, мына сентябрга чейинки аралыктагы натыйжасы ушул. Эми жөнөкөй эле акчаны, сомду, долларды ары бери жүгүртүш канча билимди талап кылат. Анан криптовалюта деген бул дүйнөдө азыр адамга келип аткандай жаңы акча. Келгенде 20 жылдын тегереги боло элек жада калса. Билгендер пайдалангыла, же болбосо жакшылап окуп, анализдеп анан кийин колдонгула. Бул биржа деген дагы укмуш, өзүнүн бир тили бар, өзүнүн жүрүм-туруму, табияты бар дегендей. Алдамаганга чакырабыз чыгылса силерди. Алдамчылардын бетин ачып атып чарчап бүттүк. Алдамаңыздар, бул нерсени дагы негизи досторуңарга же болбосо туугандарыңарга бөлүшөрдөн сырткары биринчи ошо жакшылап билип алып, андан кийин анан бөлүшүңүздөр керек. Анткени булар азыр Telegram аркылуу, WhatsApp аркылуу аябай тарап жатышат. Ошо Bundan тапкан тыйының телефонду зарядтагы кеткен электр энергиясын да каттап. Ошондой болот.